түртпей калганына жардам бердик. Эми үчүн түртпей калган себеби ичи кызарып калган, ичинде микроорганизмдер жашаган, ичинде заңдар катып турган, мына ошолордон азыр арылттык. Ошондо бул ичеги матка менен кыспай калган үчүн тез зарар кылбай калды. И матка жакта бир тыгылып турган нерсе жок болду булагала. Демек, дагы ушундай, ушул эле мен берген көргөзмөлөрдө кандай суу ичиш керек, кандай тамактаныш керек. Сиз демек сүт, ун, сахарды жок кылдыңыз, азаматсыз. Демек, мен көрсөткөн, мен сиздин колуңузга берген 3 барак кагазын баарын сөзсүз түрдө аткарасыз. 5 көнүгүүнү сөзсүз аткарышыңыз керек, 5 көнүгүүнү жасап атасызбы? Ичиңиз менен дем алганды. Эми ичиңиз чоңойгонго чейин ичиңиз менен дем алганды үйрөнө бериңиз. Бул диафрагмалык дыхание. Курсагыңыз чоңойгонго чейин курсакты баскан точкаларды баса бериңиз, коркпостон. Киндикке чейин баса бериңиз, киндикти дагы басыңыз. Булар дагы жардам берет. Ар бир тамак жеердин астында оң кабырганын астын түртүңүз, суу ичип туруңуз, тамак ичкенден кийин колду көтөрүңүз. Анан сөзсүз түрдө муногу бездерге массаж, лимфа массажды үйдөн жасаганды эч унутпаңыз. 9 айга чейин, төлөгөнгө чейин ушулар жасай бересиз. Демек, азаматсыз, мен ким жакшы болуп аткан болсо, мен өзүн азамат дейм. Эмне үчүн? Потому что адам өзүнө күйбөсө, буга эч ким күйбөйт да. Ар бир адам, ар бир кыргызстандык, ар бир Кыргызстандагы жашап аткан жашоочулар, кыргызсыңбы, орусуңбу, башкасыңбы, дегиле адамзат өзүн сүйүш керек. Сиз өзүңүзгө өзүңүз күйбөсөңүз, сиздин денеңизге башка эч ким жооп бербейт. Демек, урматтуу мекендештер, мен айткан көргөзмөнү сөзсүз ким менде болгон болсо аткарыңыздар, жасаңыздар, ошо менен жашаңыздар, анан сиз результат көрөсүз. 10 күндө көрүп калсак, бул мен тамашалап күлүп калам, Пушкинден Руслан Людмила деген жомогондой болуп калат андачы. 10 күндө биз адам жакшыра албайбыз. Биз 10 күндө мына мурун тез зарар алган болсо 4-5 жолго түшүрдүк. Мурун түнү 4-5 жол чыккан болсо 1 жолу чыкты, көрдүңүзбү? Демек, биз ар бир жолу жакшы нерсеге жетип, 4 айда биз сонун нерсеге жетебиз. Анан кийин 4 айдан дагы келишиңиз керек леченияга. Мына ушинтип биз менде жүргөн адамдар 2 жылда 4-5 жолу келишип, толук айыгууга мүмкүнчүлүк болот. Муну только адам өзү аткарыш керек экен. Мен сизге дагы да сабырдуулук, дагы да эриктүүлүк каалаймын. Эң сонун кыз болобу, бала болобу, эң сонун бала төрүп алганыңызды Кудайдан биз тилеп калабыз. Рахмат айтканыңыз келсин. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мен да чоң үмүт менен келгем, Кудай буйрса максатыма жетем деп ишенип атам. Анткени ошол өзүмдөгү результаттан улам жылыш бар деген чоң үмүтүм бар да. Азаматсыз. Рахмат сизге.